УКМК Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройго издөө жарыялады. Камчы Асанбектин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылаган деген чек менен Азим Ройго издөө жарыяланды деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Азим Рой Крим авторитет Камчы Көлбаевдин өкүл атасы. Мурунку аты жөнү Оразахон Сайдазимов, ал Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдабар айылында туулган. Учурда Россия Федерациясынын жараны. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо жана 224 беренеси менен кылмыш иши козголуп, сыртынан айып тагылды. Тергөөнүн жүрүшүндө Азим Рой криминалдык авторитет Камчы Асанбектин таасиринен пайдаланып, коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион АКШ долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алган. Ал Бишкектин престиждүү жерлеринин биринде жайгашкан. Аянты 500 чарчы метр. Баасы болжол менен 1 миллион АКШ долларын түзгөн кымбат батирди сатып алып, жубайынын атына каттаткан. Бул батирде Камчы Асанбек жашап келген. Ошондой эле Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Асанбектин үйүнүн жанында жайгашкан жалпы аянты 1000 чарчы метр, баасы 2 миллион АКШ долларын түзгөн дачага ээлик кылган. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Каганат эс алуу борборунда 500 000 долларлык коттедждагы Азим Ройго таандык болгон деп билдирди УКМК. Учурда Азим Ройго издөө жарыяланып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. УКМК Ройдун жүргөн жери тууралуу маалыматы бар жарандарды 0312 66 04 75 0312 62 65 04 номурларына кайрылууга чакырат. Булак баракелди.